Бул 1 жылдан ашуун убакыт бою жер которгон Жумана үйүм деп эсептеген көптөгөн жерлердин бири. Ал 2 кызын каргашалуу согуштан сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет. Кыздарынын кичүүсү Талия бомбалоо жана жер которуудан башка эч нерсени билбейт. Жумана Газадагы согушта соңку 14 айдын ичинде кош бойлуу жана эне болгон учурундагы күндөлүгү менен бөлүштү. Кичүү кызым үчүн көп кайгырам. Анткени ал төрөлгөндөн бери бир да күн тынч жашабады. Талия алгач жөрмөлөй баштаганда үй бүлө лагерде жашачу. Алардын чатыры Хан Юнистеги чаң талаанын ортосунда жайгашкан. Илдеттердин баары бар. Азык түлүк, таза суу, ичүүчү суу, негизги каражаттар, сүт, жалаяк, кийим кече баары жетишсиз. نقص في المقومات الأساسية للحياة مضطرين الحليب البمبرز الأواعي كل إشي ناقص. Согуш башталаардан 2 апта мурда абал кыйла башкача болгон. Алар кызынын жаңы бөлбөсүндө кубанышкан эле. Учурда ал да талкаланды. Үйүмдү аябай сагындым. Ага өтө муктаж болуп турам. Шарт, коопсуздук болсо дейм. Менин үйүм Газада. Ошол жерде гана кеңири жашай алам. راحة. Бул үй бүлө кайра жер которуп олтуруп, Газа сектору боюнча 9 жолу көчүп конууга аргасыз болушкан. Бомбалоо жакындаганда кайрадан көчүү зарыл. Көчкүлө деген эскертүү берилгенде, ал баарын жоготуп алууга аз калган учур болгон. مرة من المرات صار عندنا قصف كتير Бир жолу бизди асмандан, деңизден жана кургактан катуу бомбалашты. كان يومها قوة خاصة من الجيش. Израилдин атайын күчтөрү аймакта болчу. Апамды атып өлтүрүштү. Бизге эвакуация буйругу берилген. Корконуман сыртка чуркап чыгып, Талия кызымды унутуп калыпмын. خلاص مش مركزة نسيتها وطلعت برا. لقيت أختي. Кийин аны сиңдим артыман көтөрүп келиптир. Аны алып дендароо болуп калгам. Ал күлүп жатты. А бирок ал үчүн менин жүрөгүм жарылып кете жаздаган. لكن أنا من جواي كان قلبي يتقطع عليها. Жумана үчүн согуштун таасири көпкө сезилери талашсыз. نفسيتنا ولا عمرها راح ترجع زي قبل. Психикалык саламатыбыз жана жашообуз эч качан мурдагыдай болбойт. Албетте согуш көп нерсени өзгөртүп, көп нерсебизди алып кетти. Кайтыш болгондорду тирилте албайбыз.